Кайрадан Кыргызстандын өзүндө болуп жаткан кабарларга өтсөк, өткөн жумада өкмөт 14 чакан ГЭСти курууга тендер жарыялады. Эми чет өлкөлүк жана жергиликтүү инвесторлорго чакан электр станцияларынын долбоорлорун сунуштарса болот. Өз кезегинде Кыргыз өкмөтү мындай жол менен кошумча электр энергиясы өндүрүлүп тармактагы абалды оңдоого, өбөлгө түзөт деген үмүттө. Бирок буга чейин энергетика тармагында бир нече долбоор үзгүлтүккө учураган. Эми бул ирет андай окуя кайра кайталанбайт деп кимге кепилдик берет? Бул суроонун тегерегиндеги ГЭС туурасындагы кебизди энергетика жаатындагы адис Расул Умбеталиев менен уланткан турабыз. Расул мырза, куш келипсиз. Саламатсыздарбы. Мына чакан ГЭСтерди куруу дымагында жерди мамлекет берип, мамлекеттин менчигинде калат экен. Ал эми чакан ГЭСти инвестор курушу керек экен. Кандай дейсиз? Ушинтип чакан ГЭСтерди куруу боюнча кезектеги демилгеден кандай жыйынтык күтсөк болот? Эми биринчиден биз ошо чакан ГЭС, орто чакан ГЭС, чоң ГЭСтерди биз ошо белгилеп коюш керекпиз. Дегенде ошо чакан ГЭСтер 1 мегаваттан 10 мегаваттка чейин өндүрүлүп өткөн ГЭСтер бул чакан ГЭС деп эсептелет. 10 мегаваттан кийин 60 мегаваттка чейин бул орто чакан ГЭС деп эсептелет. 60 мегаваттан кийин чоң электроэнергия чыгарган бул чоң ири ГЭС деп эсептелет. Эми чындыгында эмне үчүн азыр могу чакан ГЭСти өтө маанилүү көтөрүлүп атат маселе. Эмне дегенде бүгүнкү күндө кышкы мезгилинде ошо түндүк аймактарда, түштүк аймактарда кышкы мезгилинде электроэнергия жетишсиздик болуп атат. Ошо негизинде ошо жылдан сайын ошо 7-10% ошо жетишсиздик көбөйүп атат. Ошо негизинде биз ошо чакан ГЭС болобу, ири ГЭС болобу, чоң ГЭС биз киргизбесек 5-10 жылдан кийин биз өтө кырдаал энергетика кырдаалга мындай катталып калышыбыз мүмкүн. Эми жол менен сиз айткандай 2 жыл мурун өкмөт тарап ошо 14 ГЭСти конкурс тендерге жарыялап атат. Бир жагынан бул туура маселе. Не дегенде биз ошо тышкы ички инвесторлорду ошо тартыш керекпиз. Ошо карабай өзүңүз айткандай көп могу энергетика долбоорлор ишке ашпай атат. Эмне үчүн ишке ашпай атат? Могу мисалы жогоркунарын ГЭСти айтсак, не дегенде аерде Кыргызстан ошо өзгөчө өзүнүн маселесин чечкен жок. Не дегенде аерде Россия Русгидрого толугу менен 2050 гектар биз ошону трансформация кылып, ошо бенчик баягы жерлерди сатып алып, толугу менен ошо Русгидрого өткүзүп бериш керекпиз. Ошо негизинде бул долбоор ишке ашпай калды. Мына ушундай жол менен бийлик электроэнергиянын кошумча булактарын таап, колдонуучуларды үзгүлтүксүз электр жарыгы менен камсыз кылууга белсенип турушат. Электр энергиясынын кубаты ошол эле кезде жеткиликтүү боюнча күмөн жаратпайбы? Эми могу жалпы чакан ГЭСтер могу толугу менен болгону 1-2% эле электроэнергия өндүрүлөт. Болгону 160-180 миллион киловатт саат өндүрүлөт. Ошо бул чакан ГЭСтер боюнча айтсак 2030 жылы, 1950 жылдын ошо 20 жыл ичинде ошо Кыргызстанда Союз убагында 150 чакан ГЭС курулган. Ошо 150 ГЭС ошо толугу менен 40-50 мегаватт ошо электроэнергия өндүрүп аткан. А бүгүнкү заманда болгону Кыргызстанда болгону 13 чакан ГЭС иштеп атат. Ошонун ичинен ошо 7-8 бул мамлекеттик ишкана, калганы менчик ишкана баягы чакан ГЭСтер бул могу тиги Кабинский ГЭС, ошо тиги Аксуский ГЭС баягы былтыр жаңы Кемин районунда Тегерментинский ГЭС курулду. Ошо кубаттуулугу 3 мегаватт менен курулду. Но бу жерде айтып коюш керекпиз, не дегенде 2009 жылы мыйзам, ошо чакан ГЭС боюнча мыйзам чыгарылган. Ошо жерде баягы тарифти 4 сом 60 тиын деп 1 киловатт саатына ошондо коюлган. Ошо бүгүнкү күндө ошо жаңы курулган Тегерментский ГЭС ошо жаңы тариф менен өндүрүп аткан электроэнергияны түндүк электрге 4 сом 60 тиын 1 киловатт саатын сатып атат.
Кандай дейсиз, көптөгөн долбоорлор мына ушундай тендер жарыялап баштаганда эле ызы чуусу кийин башталчу эле. Негизи тендерди өткөрүүдө кандай жагдайларды эске алуу керек? Эми бу жерде 14 ГЭСке конкурс тендер жарыялап атат өкмөт тарапынан. Эми мен ошо баарын карап чыктым. Эми мынагу өнөр-жай энергетика жер казуу пайдалануу мамлекеттик комитет ошону ишти алып барып атат. Айгада бир кемчиликтери бар. Не дегенде ошолор айтат, кийин конкурс утса, ошолор биз баягы атайын документтерди жардамга биз баягы жардам беребиз деп ошол жерде айтышып атат. Но тилекке каршы бу жерде мындай да эң чоң маселе бул жер маселе. Ошол жерде баягы жер маселеси баягы тиги айлык мынтык караштуу болот. Жер маселеси токой чарба караштуу болот. Ошо негизинде ошо мамлекеттик комитет ошо жер маселесин каерде ошо ГЭС курулуп, ошо трансформация маселени чечип, ошо жерде менчикке чыгарып берсе, анда бир чоң жакшы иш болмок. Не дегенде бу жерде бул көп маселелер бар. Не дегенде биринчиден жер маселесин чечиш керек, экинчиден баягы курулуш маселесин чечиш керек, үчүнчүдөн бул ошо лицензияны алыш керек. Төртүнчү бул ошо өндүрүп аткан электроэнергияны кимге сатат, кандай тарифпен сатат, ошонун баардыгын ошо тактап, ошо конкурс жарыялап аткан ошонун баардыгын пакет катары берсе, анда мен ойлойм, анда тышкы инвестор дагы, ички инвестор да келмек. Но тилекке каршы анда аерде тиги бүдөмүк болуп атат, аерде ачык айкын болбой атат. Ошо негизинде мен дагы ойлоп атам, бул азыр тиги ички инвестор дагы, тышкы инвестор келиши өтө күмөн. Расул мырза, биз жогоруда айттык, өкмөттүн энергетика тармагында мерчемделген долбоорлору ишке ашпай калганын. Эске салсак, былтыр Чехия менен 15 кичи ГЭСти куруу боюнча 190 миллион долларлык келишимге кол коюлганы кабарланган. Кандай дейсиз, мындай мүчүлүштүктөр эмнеден улам болууда? Балким инвестиция тартууну өздөштүрө албагандай болуп жаткандай эмеспи? Ошол жерде Чехиядан баягы ишкиле келип, ошо 15 чакан ГЭС курабыз, 150 миллион доллар баягы киреше киребиз, инвестиция киргизебиз деп ошо мындай өзү менен жакшы сунуштар менен келсе, биздин мамлекетибиз ошого кайдыгер мамиле кылып, ошо туура эмес кылды. Не дегенде ошол жерде конкурс жарыялап, тендер жарыялайбыз деп, ошо келип аткан инвесторду качырийди. Не дегенде мен ойлойм, андай инвесторлорду кайта ошо тиги тартып, ошо чакан ГЭСке курганга кайта ошолорду баягы мыйзамдаштырып берип, бар жер маселени чечип, лицензиянын баарын чечип, тарифтерин чечип берсек, ошо Чехиядан келген инвесторлор могу былтыр келди, уже ошо чакан ГЭСти курушту баштамак. Мен ойлойм, инвесторлорду биз качырбаш керекпиз. Ошолорго бар шартты түзүп берип, ошолорду иштетип, инвестиция, тышкы инвестицияларды, ички инвестицияларды биз мамлекетибизге алып келиш керекпиз. Дагы бир суроо бере кетсем, мына Кыргызстанда учурда 13 чакан ГЭС иштеп жаткан учур экен. Алардын жылына 140 миллион киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Союз учурундагы эсептелип чыккан эсептерге караганда бул санды дагы жогорулатса болот беле? Эми чындыгында мен айтып кетпедим, бул Союз убагында 150 чакан ГЭС курулган. Ошо азыркы бүгүн иштеп аткан ошо тиги могу Ташкөмүр Шамалса ГЭСтин ошо өндүрүлүп аткан электр энергияны ошо чакан ГЭСтер өндүрүп аткан. Ошо 150-160 мегаватты өндүрүлүп аткан. Но тилекке каршы баягы Союз курагандан кийин, Кыргызстан эгеминдик алгандан кийин ошо чакан ГЭСке көп көңүл бурулбай калды. Эмне дегенде атайын ошо Бакиев убагында, тиги Акай убагында атайын чакан ГЭС деген атайын дирекция түзүлгөн, но ал жакшы иштебей, ошо ГЭСтерди өндүрүбөй, ошо чакан ГЭСте иштебей калды. Но азыркы могу жаңы долбоор даярданып атат. Но ошо тиги могу Ата жұрт фракциянын Экматкул Байпакбаев деген атайын азыр тиги мыйзам долбоорун даярдап атат. Ошого мен көмөктөш болуп жардам бердим. Ошо жерде берди так мыйзамда так жазылган. Кандай тиги ошо тиги чакан ГЭСтерге кандай шарттар түзүп бериш керек. Биринчиден жер маселени чечиш керек, экинчи маселен лицензияны, үчүнчү тиги тарифтерин толугу менен баарын чечип, ошол жерде могу мыйзам кудай кааласа өтүп кетсе, мен ойлойм ушу мыйзам негизинде ошо тышкы инвесторлорду, ички инвесторлорду биз
ошо чакан ГЭС курганга биз баягы тартышыбыз мүмкүн. Не дегенде ыңгайлуу шарттар түзүлүп атат. Не дегенде могу чакан ГЭСтер болобу, чоң ири ГЭСтер болобу, не дегенде ошо тиги өз-өзүн акташ үчүн өзүнүн мүнөтү болот. Ошо 7-8 жылдын ичинде ошо баягы салынган инвестиция кайта өзүн кайтарылып чыкса, мен ойлойм мында ошо чакан ГЭСтерге көп тышкыда ички инвесторлор акчаларды салышы мүмкүн. Маегиңизге рахмат. Энергетика жаатындагы адис Расул Металиев менен өкмөттүк чакан ГЭСтерди куруу ниетин тегерегинде баарлаштык. Сизге ийгилик.